урматтуу кесиптештер, мен сиздер менен байланышка чыгып атканыма абдан кубанычтамын. Анда эмесе сабагыбызды баштайлы. Бүгүнкү темабыз окуучулардын жетишкендиктерин баалоонун түрлөрү. Максаты мында сиздер баалоонун түрлөрү жана аларды окуучулардын билимин баалоодо колдонуш өзгөчөлүктөрү, жолдору тууралуу маалымат аласыздар. Күтүлүүчү натыйжа: окуучулардын билимин баалоо бул окуу процессинде абдан маанилүү. Сиздер бул сабактан баалоонун түрлөрү жана алардын бири-биринен болгон айырмачылыктары жана сабактын кайсы учурларына колдонулары тууралуу маалыматка ээ болосуздар. Баалоонун түрлөрү төмөнкүдөй 3 түргө бөлүнөт. Биринчи диагноздоочу баалоо, диагностикалык баалоо деп да коебуз. Экинчи калыптандыруучу баалоо, үчүнчү жыйынтыктоочу суммативдүү баалоо. Диагноздоочу баалоого кайрылалы, бул окуучунун билгичтик көндүмдөрүнүн калыптануусунун алгачкы деңгээлин аныктоого арналат. Диагноздоочу баалоо окуу жылынын башында тема, бөлүм же бап боюнча биринчи сабактарда жүргүзүлөт. Ошондой эле сиздердин сабагыңыздарда жана өткөн теманы кайталоодо дайыма диагностикалык баалоо колдонулат. Диагноздоочу баалоонун зарылдыгы кандай шарттарда келип чыккан, ошого токтололу. Биринчи, окуучулардын билим деңгээли ар кандай болгондуктан. Экинчи, мазмундуу өздөштүрүүдө ырааттуулукту камсыздоо үчүн керек. Үчүнчү, окуучунун мүмкүнчүлүктөрүн, муктаждыктарын алдын ала билүү максатында келип чыккан. Диагноздоочу баалоонун максаты кандай? Мугалимдин окуу планына, окуучулардын муктаждыгына жооп бергидей же алар туш келиши мүмкүн болгон кыйынчылыктардан чыгууга көмөктөшкүдөй оңдоп түзөтүүлөрдү киргизүүсүнө мугалимге мүмкүнчүлүк түзүлөт. Диагноздоочу баалоонун биринчи милдети бул сабак боюнча билим деңгээлин, окуучунун сабак боюнча билим деңгээлин, тигил же бул көндүмдөрдүн жана компетенттүүлүктөрдүн калыптануусун, башкача айтканда окуучунун сабакты же теманы окуй баштаганга чейинки билимдерин алдын ала талдоо болуп саналат. Мурунку окутулган темалар бөлүмдөр боюнча мамлекеттик стандартка шайкеш келген суроолор, алдын ала түзүлгөн тесттер алынат. Ал болсо жаңы материалды окутуунун кайсы бөлүгүндө окуучу кыйынчылыктарга туш келиши мүмкүн экендигин болжолдоп, аларга тийиштүү кадамдарды алдын ала пландаштырууга мугалимге көмөк берет. Эми сиздер менен калыптандыруучу баалоого экинчи түрү баалоонун, ушул баалоого кайрылалы. Калыптандыруучу баалоону биз формативдик баалоо деп дагы атап коебуз. Калыптандыруучу формативдик баалоо бул окуучунун окуусуна үзгүлтүксүз жана максаттуу багытталган байкоо жүргүзүү процесси болуп саналат. Калыптандыруучу баалоо формалдуу эмес, көп учурда баа коюлбаган баалоо деп дагы айтсак болот. Ал критерийлерге ылайык баалоого негизделет да, сабагыбызда дайыма кайтарым байланышты камсыздайт. Калыптандыруучу баалоонун максаты: биринчи, окутуп үйрөтүү процессинде мугалим менен окуучунун ишмердигин оңдоп түзөйт. Экинчи, мугалим окуучулар менен бирдикте окуп үйрөнүүнүн натыйжаларын жакшыртуу үчүн милдеттерди алдын ала аныктайт. Үчүнчү, мугалим окуучунун окуп үйрөнүү максаттарына жетишүү процессине тынымсыз байкоо жүргүзүп турат. Калыптандыруучу баалоо кайсы убактарда колдонулушу мүмкүн сабакта да? Калыптандыруучу баалоо күнүмдүк практикада ар бир сабакта күн сайын тынымсыз колдонулуучу процесс болуп саналат. Демек, биз окуучунун билимин жакшыртуу максатында
калыптандыруучу баалоону сабагыбызда дайыма колдонуп турушубуз керек экен. Сиздер менен азыр эми жыйынтыктоочу суммативдик баалоого кайрылалы. Жыйынтыктоочу суммативдик баалоо белгилүү убакыт аралыгында теманы же бөлүмдү аяктоо учурунда билимдердин, билгичтиктердин жана көндүмдөрдүн калыптаныш деңгээлин аныктоого арналат. Жыйынтыктоочу баалоонун максаты кайсы? Максаты белгилүү убакыт аралыгында окуучулардын билимдерди өздөштүрүүсүн, билгичтиктеринин, көндүмдөрүнүн калыптануу деңгээлин билүү жана алынган натыйжалардын стандарттын талабына шайкештигин аныктоого арналат. Жыйынтыктоочу баалоонун каражаттары кайсылар? Биринчи, мугалимдин күчү менен даярдалган суроолор. Экинчи, тесттердин ар кандай варианттары. Үчүнчү, көзөмөлдөө текшерүү иштери. Төртүнчү, чейректик, жылдык жат жазуу иштери, баяндама, дил баян иштери. Төртүнчү, кошумча булактарды пайдалануу менен түзүлгөн суроо тапшырмалар. Мына ушулар жыйынтыктоочу баалоонун каражаттарына кирет экен. Сиздер менен сабагыбызды жыйынтыктоого көңүл буралы. Демек, биз азыр сабакта баалоонун 3 түрүнө токтолдук. Диагностикалык баалоо бул сабактын башында өткөн теманы кайталоодо, теманы, бапты баштаардын алдында биринчи сабактарда колдонулат экен. Экинчи, калыптандыруучу баалоо бул окутуп үйрөтүү процессинде тынымсыз колдонулуучу процесс экен. Муну мугалим дайыма окуучулардын билимин жакшыртуу максатында дайыма колдонушу шарт экен. Үчүнчү, жыйынтыктоочу суммативдик баалоо бул ар бир чейректин жыйынтыгында жана жылды жыйынтыктаганда колдонулуучу баалоо болуп эсептелет экен. Мына сиздер менен сабагыбыз аякталып калды. Эми кайтарым байланыш үчүн тапшырма берип коеюн. Биринчи, окуучулардын билимин баалоонун кандай түрлөрү бар экен, алардын бири-биринен айырмасы кандай? Экинчи, калыптандыруучу баалоо деген эмне? Ал кайсы убакта колдонулат? Үчүнчү, кандай суроо, ой пикирлер жана сунуштар болду? Ошол жөнүндө мени менен кайтарым байланышка чыгып коюңуздар. Көңүл бурганыңыздар үчүн чоң ыраазычылык билдирем. Сабак даярдап өткөн Нарын облусу Кочкор району Нинакан Жундубаева атындагы мектеп гимназиясынын кыргыз тил жана адабият мугалими Солпуева ака. Саламатта калыңыздар.